Bir gün kalganda uzak saparga uzarında biz sessek gerek, үйüne gelsek, ешкімді кийирбей аттым эле, көрбөй эле койсоңор болот эле мен момундай абалымды деп көзү жашылданып, бирок баягы каткырыгынан жаскан жок. Өзүңүздөргө белгилүү, оозун ачса жүрөгү көрүнгөн, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон, эл менен улуудай, кичүү менен кичүүдөй жүргөн улуу адамдардын бири эле да. Айла жок. Биз менен жүргөндө мына Саяктар уюму деп, ушул Саяктар уюмунун түзүлүшүнө дагы чоң салымын кошкон жакшы адамдардан эле. Каткырып күлгөнү эмдигиче таптакыр жүрөгүбүздөн кетпейт да. Өзү бою да бийик, ою да бийик жакшы адамдардан эле эмне дейбиз, эми шумажал алып кетип атат. Жаке, жаткан жериң жайлуу, топурагың торпо болсун. Мынакей уул кыздары, анын неберелери өздөрү түшүнүп аткандыр. Жаке бу дүйнөдө ачууну да көрдү, таттууну да көрдү, бийик да жүрдү, далайды көрдү. Бирок ошонун баары бу турмушта өзүнүн боюна сиңип, бизге баарыбызга белгилүү бойдон калды. Жакем жүрөгү таза, бийик адам эле. О дүйнөдөн Кудайым бейишин берсин дейлик, жаткан жери жайлуу, топурагы торпо болсун. Рахмат. Теңир Тоо коомунан дагы бир аксакалыбыз сүйлөп койсун. Шамшыбек Бедербеков ага, келиңиз. Урматтуу агайын туугандар, мына бүгүн жалпы эле мамлекетибизде оор жоготуу болду. Мына Жаныбек агайыбыз биздин арабыздан тиги дүйнөгө кетип атат. Мен Кыргыздын кырк уруусун бириктирген Кыргыз эл биримдиги деген коомдук уюмдун атынан, ошондой эле Нарындык туугандардын Теңир Тоо деген ынтымак коомунун атынан үй бүлөсүнө, бала бакырасына, жакындарына, туугандарына, куда сөөгүнө кайрат айтамын. Кайрат кылыңыздар. Жаныбек байкебиз менен 15 жылга жакындап калды. Коомдук жумуштарды аркалап, мына Мурат байкем айтып кетти. Ошол 2006 жылдары жалпы Кыргыз эли көтөрүлүп, кырк урууну калыбына келтирели Кыргызды сактап келген. Ошол ата бабалардын үрп адатын, каада салтын жаштарга жеткирелик деген максатта ар бир Кыргыздын кырк уруусу туугандарын чогултуп, курултайларды өтүп, өзүнчө бир авторитеттүү чоң коомго айланды эле. Ошол коомду негиздөөчүлөрдүн, түзүүчүлөрдүн бири ошол раматылык Жаныбек байкебиз эле. Абдан активдүү катышып, биринчилерден болуп, Саяк туугандарды Кыргызстандын төрт бурчунан чогултуп, курултайын өтүп, төрага болуп шайланып, ошол биздин алдыбызда акылын айтып жүрдү эле. Ошол убакта бийлик каршы болгонуна карабай, мына ошол убакта бийлик бир курултай өткөрүп, ошо курултайда азыр деле жүрөт, арабызда аксакалдар айтты эле, ошол 40 урууну көтөрүп аткандарды стенкага коюп аттырыш керек. Каяктагы феодализмди кайра алып келесиңерби деген сөздөр болду эле. Мына ошол убакта чоң мекен мени жетектеп туруп, биз менен катышканында токтоткон жок. Бул байкебиздин эрдиги, акылмандыгы. Мына бүгүнкү күндө Кыргыз айласын таппай, каяка барарын билбей, ошол ата бабабыздан калган кырк уруу колдонуп келген каада салтты, үрп адатты бүгүн жандандырыш керек деп атат. Мына ушунда дагы Жаныбек байкебиздин кылган эмгеги мына биздин
эгемендүү Кыргызстандын жаңы тарыхында алтын тамгалар менен калды десем жаңылышпайм. Экинчи коомдук ишибиз Теңиртоо деген коомдук уюм мына областыбыздын экономикалык жактан, социалдык жактан көтөрүүдө дагы Жаныбек байкебиздин кошкон салымы абдан чоң. Мейли өзүнүн туулуп өскөн Жумгал району болобу, мейли Нарын областы болобу, ичип аткан ашын тыштап коюп, барып катышып, абдан өзүнүн акылдуу сунуштарын берип, абдан катышып, ошол областыбыз көтөрүлсө мактанып, областыбыз бир жагынан кемчилик болуп калса да кейип жүрдү. Мына ушундай агабызды бүгүн арабыздан алдырып атабыз. Кош, Жаныбек байке, жаткан жериң жайлуу, топурагың торко болсун. Сиздин жаркын элесиңиз биздин жүрөгүбүздө дайыма болот. Кош. Калды чыдап коюңуздар. Саяктар Санжыра коомунан Камчыбек ажыга сөз берип койгоңуздар деңиздер. Камчыбек ажы келиңиз. Урматтуу бир туугандар, бүгүн биз үчүн өтө чоң жоготуу болуп турат. Биз бир жыл мурун уруу бириксе урук биригет, урук бириксе улут биригет деген ураандын ардында ушу Саяк элинен ар кайсы региондордон чакырылып, ушу Мойнок Жаныбек байкебиз башыбызда туруп, баарыбызды бириктирип, бир ынтымакка келтирип, анан ушундай бир тапшырма берди эле бизге. Саяктын санжырасын топтоо деп. Биз ошо санжырасын топтоо менен алектенип атканбыз. Эми Жаныбек аба ушу башыбызда турчу, биздин жетекчилик кылып, тапшырмаларды берип, эми биз бул байкебиздин тапшырмасын аткарабыз, Кудай буйрса. Анткени мына Шамшыкем айткандай, ушу 40 уруунун ичинде эң бир чоң уруунун бири Саяк эли. Саяк эли жөнүндө ошо кыргыз ичинде ар кандай кептер, сөздөр, ар кандай бир бөлүнүштөр бар эле, ошолордун баарын бириктирип, тактап чыгышка аракет кылып атканбыз. Биз аракетти кылабыз, Кудай буйрса. Анткени ушул жерде бизге өтө чоң жоготуу болду. Эми Жаныбек абабыздын арты кайрылуу болсун, иманы жолдош болсун, артында калган урпактары, айлана бир туугандар аман болуңуздар. Абабыздын жаткан жери жайлуу болсун, иманы жолдош болсун. Кымбаттуу калайык калк, Жаныбек байке бир четинен агам эле, бир четинен жездем эле. Эми байкемди бул жерде аксакалдар биздин агаларыбыз айтып кетти. Негизинен эле байкебиздин жүргөн жери шаң, өзүнчө бир барган жерде той кылган жакшынакай агабыз бар эле. Кандай гана сон нерселерди мынакей аксакалдар айтып атат. Кыргыздын келечеги үчүн кандай гана алып урушуп, кандай гана эмгектерин кылган, өзүнүн кесибинде дагы мен кесиптештерин да таанып калдым. Мен жаңы ушул элге ырдап чыгып аткан кезде ушу Жаныбек байкем көп жерлерге алып барып тааныштырып, мага дагы салымы чоң. Мен ушундай элге таанылганыма чындыгында. Анан ушул баягы өмүр деген ушул экен. Бирибизге эрте келет, бирибизге кеч келет экен, бирок агабызга ушул жашты берген экен. Мен балдарына, кыздарына, үй бүлөсүнүн бардыгына кайрат айтам. Агабыздын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Ушунча калдайган калың журт келип атасыздар. Барыңыздарга чоң рахмат. Ушул агабызды акыркы сапарына жакшы узатып, жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Чоң рахмат. Жаныбек агабыз баардык коомдук иш-чарадан калган эмес. Теңиртоо коому, Саяктар коому, дүйнөлүк Саяктар коому, азыр болсо улуг атаган жаштар коомунан Нурлан мырзага сөз берип коелу.